2022 жылдын 28 сентябрда Түркияда өтчү 4-чү көчмөндөр оюнунан Көкбөрү оюну программадан алынып салынган. Уюштуруучулардын тагыраак айтканда Түркия тараптын айтымында Көкбөрү ойносоңор Тайгазанды өзүңөр менен чогуу алып келип, баш байгенде өзүңөр коюп ойногула деген шарт койгон. Кыргыз улуттук дирекциясынын башчысы Айбек Ачыгулов дал ушул Көкбөрүнүн жана көчмөндөр оюнунун айынан өз кызматынан өз калоосу менен кеткен. Дал ушул маалыматтарды тактоо жана талкуулоо үчүн биз азыр Алмалуу айылына Айбек агайдын үйүнө келдик. Кыргызстан Турцияга 4-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүп берип жатып, келишимге оюндардын бир канча түрүн кошкон жана ошол келишим менен өткөрүп берген болчу да, бирок алар бул жолкусунда биздин эң башкы Көкбөрүнү өзүнүн программасынан алып салганы боюнча кандай түшүндүрмө берди? Жана сиз эмне үчүн жумушуңуздан кеттиңиз? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Көчмөндөр оюндарын Турцияга өткөрүп бергенден кийин 19-жылы Турциянын министр спортасы менен Кыргызстандын агентствонун директори меморандумга кол коюшкан. Ал меморандум боюнча Кыргызстандын 6 спорту, Кыргызстанга тийиштүү 6 спорт өтмөк. Ал биринчиден көкбөрү, кыргыз күрөш, ордо, тогуз коргоол, эреңиш и ошондой эле көчмөндөрдүн улуу күрөшү болмок да. Алыш белбоо күрөшү калды, калган оюндардын баарын түрк тарапы алып салды. Менин жумушумдан кетишимдин себеби, мен азыркы кырдаалда, мисалы үчүн, көкбөрүгө уруксаат берди деп атат. Бирок көкбөрүгө уруксаат бергенде ал бар бүткөндөн кийин 4 команда ойногула деп койду да. Бизге өзүнчө аянтча берилген жок. Көкбар мисалы үчүн 3 күн болсо 29-нан 2-сине чейин. Андан биз эл кеткенден кийин ойнойбузбу? Кандай анан ушунча каражат менен ушу 39 ат алып барып, анан 6 ай анан кийин вандык кыргыздар менен ойноп, аларды утуп алганда биз эмне бир табабыз? Мен ошого аябай нааразы болуп атам да. Эмчин дегенде $300,000 ашык каражат кетет экен. Аттарды ошо 3-4 күнгө алып барып келгенге эле. Андан тышкары Тайгазан, Кыргыздын Тайгазаны ар бирөө 2 тоннадан 4 тонна грузту самолет менен алып барып келиш дагы өзүнчө проблема. Андан тышкары аттарга паспортко 1,5 миллиондой акча кетет экен. 20 миңдей аттардын самолетко салганга ар бир 3 атка бирден бокс жасаш керек экен. Ага да $20 миңдей кетет экен. Ошонун баарын эсептегенде Кыргызстанда азыр баарыңар көрүп атасыңар, мамлекеттик кызматта иштегендердин баары бир күндүк айлык акысын которуп атат. Студенттер банкаларды көтөрүп алып, кайрчыдай болуп, базарларда жүрүшөт, баткенге акча чогултабыз деп. Анан ушундай эле ушу чек арачылардан СМС сообщениялар келип атат. Бизге вермишель жөнөтпөй, бизге прибор ночного видения жөнөткүлөчү, хотя бы эчтеке көрбөй жатабыз кечинде деп. Алар 6.000 сомдон экен. Ошол эле барып келген турган, аттардын барып келе турган акчасына бир 6 миңдей прибор ночного видения алса болот экен да. Анан ушундай кырдаалда мен ойлойм, ушу аттарды алып барып вандык кыргыздар менен, анан ушу 6 айлык кыргыздар деп коюлган команда менен ойын ойнош үчүн ушунча каражат жумшаган, бул кыргыз элинин астында кылмыш деп эсептейм мен. Ошон үчүн жумуштан кетип калдым, кылмыш кылбайын деп. Биздин мамлекет тараптан, биздин бийлик тараптан кандай реакция болду? Эмне кылышты? Биздикилер эми байкуштай болуп эле барып жалдырап эле ошо көкбөрүнү киргизип койгула, көкбөрүнү киргизип койгула деп атат. Киргизгенде түрктөр эми вандык кыргыздар тартат деп койду. Алар байкуштар Казанда эле көргөн эмес да. Алтай деген команда, ал эми Россиядан команда финансировать этилип келбейт. Мен ага гарантия бере алам. Аны болсо бул жерден биксердин формасын кийгизип, алты российский паспорты бар кыргыз баланы алып барып эле тарттырып коет. Өздүкүлөр менен өздүкүлөр. Бул жөн эле театр одного актера болуп атат да. Кээ бири айтып атат, азыр көкбөрү бул жолу катышпай калса, эмкиде кошпой коет деген тыянактар бар да. Андай болушу мүмкүн эмес. Антип гарантия бергенге жок эле дегенде вангадай болуш керек да. 2 жылдан эмне болорун ким билет. Мына Казакстанга өткөзүп берет деп атат. Казакстан менен биз көкбөрүнү, мына Казакстанда спорттун руководствосу алмашкандан кийин көкбөрү жандана баштады. 45 жаштан келип, өткөндө 31 августта нарын жергесинде улак тартышкан. Азыр мына 19-20 Тараста барып тартып атышат, 40 жаштан, 45 жаштан. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда көкбөрү жанданып келатат. Эгерде Казакстан менен тартабыз десе, аны оюнга Түркияда өтө турган оюндун расходунун 5% менен эле биз бу жерден организовать этип коймокпуз да. Команданын оюнчуларынан келип кетип атканын көрдүк да, уктук. Анан ошолор деген кандай көз карашта болуп атат буга? Алар макулбу барганга?
Алар барбаганга макул. Алар биз барбай эле коелу деп атышат. Өткөндө федерациялардын баары чогулуп ушундай чечим кабыл алышкан. Көкбөрү барбаса баарыбыз барбайбыз депчи. Анан эми анткенде деле туура эмес болуп калат, международный отношенияга залакасы тиет десе, анда ушул кирген алышты, масал мурундан деле алгыр куштарды, тайгандарды баарын алып салган, жагасы калган, жааткандары 14 кишини алып алып, алыштан 12 кишини алып, анан калган тиги түрктүн 5 күрөшү бар экен, казак күрөш, өзбек күрөштөрү бар экен, ошолорго УТС өткөзүп баарын дайындап койгонбуз. Ошолорду алып алып эле барып келсе болмок. Мындай бюджетке лишний ушундай кырдаалда залакасын тийгизбей элечи. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргызстандын эң ири долбоору. Ал 2014-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп келген. Андан соң Туркияга эстафета иретинде өткөрүлүп берген. 2020-2021 жылы Туркия COVID-19 пандемиядан улам көчмөндөр оюнун жылдырган. Быйыл 2022 жылы 28 сентябрда 4-чү ирет көчмөндөр оюну болот. Ага Кыргызстандан 148 спортчу катышат. Биздин Көкбөрү командасы барабы, катышабы, аны 28 сентябрга жакын билебиз.